Секатор Неме жана кескен эмени бересиз. мен сизди көргөзүп турам кызым. Эми окулировка деген бул просто око деген сөз, латынча сөздөн көз деген сөз да око деп. Ошон үчүн аталган. Эми үчүн дегенде бояктан бир көзчөнү кесип алып туруп боякка салабыз, ошон үчүн окулировка деп аталып калган. Окулировка когда делается? Окулировка деген азыркы жемиш бактарын көбөйтүүнүн эң бир бат, надежный жолу да ушул. Эми муну көбөйтүш үчүн бизде чүйдө, например, атайын мындай жер асты деп коет, подвой деп коет. Ар кандай подвойлор бар, эми ар кайсы эмеге, мисалы нарынга кайсы подвой керек, көлгө кандай подвой керек, андай мындай керек, бирок нарындын шартында вообще только гана семенной да, семечкеден тигесиңер. Эртең ошол тиккенге чейинкини көргөзөм. Андан кийин ошол эки жана калемчени өстүрүп алгандан кийин анан настоящий окулировка болот. Бул окулировка деген мисалы бир айтып атпайсыңбы, бир бак өстүрдүк, түшүм бербей атат, антип атат, минтип атат деп. Эгерде окулировканын биринчи шарты жоондугу могу карандаштай болуш керек, мына моорекиндей болуш керек. Эгерде ушундай боло турган болсо, жакпай калган багыңарды басып келип туруп эле каалагандай кылып окулировка кылып алсаңар болот. Мына могу жерге мен окулировка кылам. 3 жумадан кийин бул жерде ревизия кылып текшерсе болот. 3 жумадан кийин эгерде өнсө, ошол жерден кичинекей мындай бир жашыл бирдеме чыгат. Анан кийинки эмесин минтип алып саласыңар да, ошол жерден жазында жакшынакай болуп туруп, булардан бөлөкчөрөөк болуп туруп, живой да ошол жерде минтип кыркып койсоңор, бул бак фундамент боюнча кала берет, бирок бул бутактадан ошо кыйыштырган өзүңөрдүн каалаган сортуңар өсө берет. Түшүндүңөрбү? Это называется, мен баягы келгенде август айында келип айтам деген мушу болчу да. Август айында эгерде сиздин огородуңузга жанагындай калемчени өстүрүп коюп, калемчени да август айында жасаш керек. Бирок андай менде материал жок да. Ошон үчүн мен силерге просто силерди кызыктырыш үчүн кандай кылып жана жакпаган сортуңарды кандай кылып өзүңөрдүн каалагандай сорт кылыш үчүн мына моорекиндей метод бар. Анын үчүн колуңарда бул жанагы настоящий хирургический операцияда мунун биринчи эмеси ошол моореки силер кыйыштыра турган бутак карандаштан жоон болбош керек. Экинчиси колуңардагы тряпка хыбы болуш керек. Не синтетика. Ошол экини мындай өтө суу эмес, өтө кургак эмес кылып туруп аябай момтуп сүрүп тазалайсыңар. Келагал эле кесип. Андан кийин колуңар аябай кургак болуш керек, тер болбош керек. Эгерде тер деп колуңар нымды алышып кетсе, сразу токтотуш керек, эс алыш керек. Себеби терде туз бар да. Туз бияка киргенден кийин сразу өлтүрөт. Никаких этих эчтеке кылбайт. Перчатка кийип Иә. Перчатка менен иштей албайсыз. Перчатка сыйгаланып эмете албайсыз. Буга только жылаңач кол керек. Мындай эмен себеби буга чувствительность керек да. Сиз колуңуз менен туура кылып атасыз, кылбай баарын сезип турушуңуз керек. А перчаткадан эмете албайсыз. Анан илгери момундай окулировочный нож деген болор эле да. Атайын дүкөндөрдө тияк бияктан сатылчу, бирок азыр бул эч жерде жок экен. Бул баягы өзүмдүн мен проектим боюнча бул эми баягы американский нождор, мооректер, швейцарский метод менен жасалган. Бирок азыр бул жерде эч жерде жок экен. Бирок моорекини көлдүктөр, например, жана илгерки лемек бар го, жанагы соконун эмесичи, киши. Ошонун жана этегиндеги жер кырка турган жантайыңкы жери бар го. Ошондон жукарттырып туруп, тиги ош эме кимдер, көлдүктөр ошентип жанагы макиге мындай кылып жасап эметип атат. Окулировочный нож өзү вообще момундай болуш керек да. Моорекиси менен азыр мен көргөзсөм стресс кыласыңар. А муну менен болсо караны ажыратыш керек да, могу кескенде ажыратыш керек. Мына мореки калакчасы менен. А тиги лемек менен жасаганда бул калакчанын деле кереги жок. Эгерде лемектин башын тупойураак кылып койсоңор, ошо бычактын учу менен минтип ажыратып алсаңар болот. Мен азыр болгон способтун баарын көргөзүп берем. Не обязательно мореки менен иштеш керек. Бирок вообще өзүнүн правиласы боюнча мореки калакчада керек, мореки кабыкты ажыратыш керек. Мына азыр биз морекини жаап турабыз. Жок, муну ачып деле койсом болот, жаап эле кой турайын. Мореки бычакты түздөп кармап туруп, колдун баары тең кургак болуш керек. Баарын тең тазалап, кургап бүткөндөн кийин дагы второй раз дагы еще тазараак болсун деп дагы сүрөсүңөр. И ар бир сүргөн сайын бул сууда болуп туруш керек. Анан сыгып алып туруп, анан улам сууну жаңып туруш керек. Болбош керек. Андан кийин могул жерге мына колдун күчүн мына могул жерге кармайсыз. Сөөмөйдүн күчү ушул жерде болуш керек да. Мына могул жер белгиси бычактын анан ушул жерге күч келет да, ушунун күчү менен могул жерге Т-образный срез кыласыңар. Мына
момундай матырып алып туруп, анан мындай кылып кесип туруп, анан жогору жагын мынтип коесуңар. Табыразына кесип болдубу? Андан кийин муну жабасыңар, бул бычакты. Өзүнүн немеси боюнча. Анан муну менен ачасыңар дагы. Бул терисин сыйрыш керек биналар. Мынакей. Өзүлө август айында бул уже кара бышты. Мына өзүлө сыйрылып калат. Хавага азыр бышык учуруп турган. Азыр көрөсүздөр деле. Кайра Жок, азыр мен көп эле андан өзүңүз жасайсыңар азыр. Мен бычак берем, азыр өзүңөр анча жасай. Ой. Мынакей карасы чыкты мына, көрдүңөрбү? Ажырады. Жок, мына мисал кыласың. Тери чыкты. Мына тери чыкты, мына бешинен кармап туруңуз. Андан кийин силер жанагы мен айткандай однолетний прирост истейсиңер. Кайсы көстөн кандай кылып алыш керек? Мисалы, мага бул алма жакпайт. Бул жакпай калды. Мен башка жактан барып көрүп келем. Тетиги алмадан, тетиги ак алмадан. Ошол жана однолетний прирост алып атканда аябай көз салыш керек деп толкуган однолетний прирост болуш керек. Мисалы, мунуку ушул эле экен, 10 см. 1 жылдыгы да, мына бореки жаздан баштап өскөн ушул эле экен. Могул жерде болсо мына мореки эле экен. Анан морекинде мунун өңүнө да караш керек. Момундай полностью күрөң болсо, значит он зрелый. Мындан тукум болот. Анан жанагындай зеленый, анан мындай бир үстү налет болуп турган ал болбойт, жарабайт да. Мисалы, мореки жарайт. Мисалы, морекини алсаңар болот. Мына морекини алсаңар да болот. Мисалы, мореки такыр жарабайт. Бир эле көсүкүн итоп серый болуп налет болуп турат. Булар жарабайт. Мисалы, мореки экөөнү алып алып туруп, эми жүгүлө тияка баралы, да жарайт. Аякты кестик, дайындап койдук. Эми мореки көзчөнү кескенди үйрөнүш керек. Мореки көзчөнү кескенде башын метитетип аласыңар. Этегин метитетип аласыңар. Бул жерде канча срез болсо, ошончо ушул жерде болуш керек. Анан башында эметип алгандан кийин тоже колдун күчү менен могул жерде ортосунда эмес турбай, мисалы, морекичи, ошондон эти менен кесип менен сразу бербеске кылып жогору чыгабаш керек. До конца эт болбош керек. Эт момунун астында гана болуш керек. Камби ушул жерде болуш керек. Бир кескенде туруп салыш керек. Жара кесип турбайбызбы? Мынакей. Ушунла турсаңыз бу. Ушул мына могул жерде кичинекей тегерек болуш керек камби. Могул жерде. Мына өзү мынакей. Ушуреки эти менен кошо кесиш керек дагы, анан кийин бул жерге үйгө киргендей кылып туруп киргизесиз. Жерин чурт кесип салып жабыштырып. Мен тип түрүдө скыштап кой. Тиги кабактын ичине алып барат турбайбыз. Үстүңкү эме бутактын шетети да. Ana. Андан кийин момундай полиэтиленовый пленка менен орой баштайсыңар. Могул пленканын ортосу узундугу 30 см болуш керек. Анан азыркы кээ бир пакеттер деле бар, шаарга барып туруп эметип калсаңар, мындай мынтип тартканда кайта ордуна келип калган эмелер деформировать ошол пленкалар жарайт. Uzun tuğrasını 1 santimetre kılasınlar mumda. Uzunluğu 30 santimetre, 25 santimetre. Anan bu rekini baylaya başlarsınlar. Baylaganda eteğinden başlaysınlar bana mumday. Keskin yerden bir tiki dağı mundayra alasınlar dağı. Anan arjağında birinci emetken emenger kalıp kalış gerek kolun astında. Andan keyin Şimdi baylaya başlaysınlar. Anan bol jere gelgende arçında bana bol jerden bir aldыңарбы? Andan keyin мындай кылып колтуктайсыңар. Кайта дагы бир эметесиңер. Могул жери полностью жабылыш керек. Андан кийин кайта дагы мындай кыласыңар. Анан мореки срез бүт байланыш керек мына. Бүт. Мореки срез ачык калбаш керек. Дагы бирөөнү берсеңиз. Эгерде эмете турган болсо, үстүнө деле байлай берсеңиз болот. Узунураак, биринчи эметкенде узунураак кылсаңар да болот да. Жетпей калса, жетпей калса, мындай кылып туруп эле байлап коесуңар. Анан эч бир кыйынчылыгы жок. Мындай кылып туруп кайта муну калтырасыңар дагы. Кадимки эметкендей кылып урой бересиңер. Bir butaqqa kesip barib, bir butaqdan başqa. Жок, ал тоже есть. Аны весенний прививка деп коет. Аны деле кылса болот. Бирок ал бардыгы эле культурага жарай бербейт, анан прочный болбойт да, прочный болбойт.
Мына бореки очень правильно сделаны и байланганда туура болду. Мынакей. Мына ушул экини. Кайер? Ачык калды да бул жер. Жок, бул ушул өсүш керек да. Бул мындан дем алат. Бул мындан дем алып туруп, анан тиги бутак менен бул бутак биригет да, анан экөө биригип калат да. Анан ушул жерден ровно мына бүгүнкү күндү жазып койсоң, Тилек. Бүгүнкү күндөн кийин 21 күндөн кийин Тилек. 21 күндөн кийин 21 күндөн кийин караш керек. 21 күндөн кийин ровно через 3 недели морекини келип минтип кыймылдатсак, ким Тилек. Морекини минтип кыймылдатсаң бул сразу эгерде өнсө, сразу кулап калат. Ошол жерден анан кийин жазында анан жалбырак чыгат. Таңгычын ошол жерде калтырып. Таңгычын силердин Өзү кулап түшүп калабы. Үлөсү кулап түшөт. Кол тийгизиш керек. Кол тийгизгенде минтип кичине кол тийгизип кичине мындай эме күчүнө күч салсаң эле бул кулап түшөт. Значит, бул өңгөнү да. Анан түшүнүңөрбү? Анан бул жерде деген бореги жерди анча-мынча гана бошотуп коюш керек. Даже колдон келсе бошотпой деле койсоңуз болот. Себеби кыш суук болсо үшүп калышы мүмкүн да. Анан жазында ушул жерден жакшынакай болуп момундай болуп туруп жашыл жалбырак чыгат. Жалбырак чыгаар менен могул жерде мен айткандай тыштан ишти көздү кыйгаштап туруп кыркып коюш керек. Муну кыркып салыш керек экен да. Мына мореки бул уже бул жок. Сиз мореки бутакты өзүңүз каалаган сорт кылдыңыз. Анан муну алып салыш керек. Буга мүмкүнчүлүк бериш керек. Муну мындай кылып кыркып салсаң, анан ушул жерден жазында обрезка убагында. Обрезка убагында. Анан мындай кылып кыркып койсоң, бул уже марттын этеги, апрелдин башы. Даже апрелдин бир 10-дорундогу дейм кичине баягындай авария калыптанып калганда, ошондо кыркып койсоң эле болду. Өзү жалбырак болуп, жашыл болуп, мындан бөлөкчү жалбырак болуп, темный зеленый болуп чыгат. Анан мындай кылып кыркып койгула, бүтү всё. Мына азыр мына буга жасаса болбойт. Мына тышка кеткен бутактарга жасасаңар болот. Мисалы моуга жасаса болот. Мисалы моуга жасаса болот. Тетиге жасаса болот. Ортодогу бутактарга жасап убара болбогула, ортодогулар наоборот тазалаш керек, булардын баарын алыш керек. Мисалы моуга жасаса болот. Мисалы буга жасасаңар, бул биякты көздө өсүп. Мына азыр жок дегенде келип кесип көргөзсөңөр, мындай өзүңөрдү башка эле бир бутак алып туруп кесип деле үйрөнсөңөр болот. Бирок мореки көзчөнү кескенде бир особый бир шык керек да. Жана ортосундагы эти менен кесип турган сразу этек башы, этеги жука болуш керек, ортосунда кичке эт калыш керек да. Ошол эт менен анан бул эт биригет да, жана кичке төгөйөк акча ошол камби да. Анан камби менен камби бириккенде анан көчөт болот да. А если ал жерин силер жыраңач кылып мындай тегиз эле кесип койсоң, очень трудно болуп калат да. Эти менен кессеңер, камби менен кессеңер, анан бата өнүп кетет. Атайын ушуга келип. Анан кийин жана однолетний приросттарды айырмалап билиш керек да. А то кээ бирөөлөр бар, мурдакы эле мисалы морекилер былтыркы эмдиги жылкы кладушкалар могулар. Булар болбойт. Мына мисалы мореки болот, бирок бул эме бул. Анан жанагындай жировой побегтен эч качан неме албаш керек. Булар кысыр болуп калат. Жана мен айтпадым жировой деп. Мына бул бышкан эмес, чийки, урожай жок. Анан жанагындай однолетний прирос алганда бышып аткан алмалардын мисалы түшүм бербейт, ошо түшүмдүн этегинен алсаңар более-менее урожайный болот бул жерде. Анан кысыр момундай эмелерден бутактардан албаш керек. Анда кайра кысыр эле калат. Ошон үчүн айтып атпайм, ал мисалы борекинин бул жерге аябай туура жасалды. Мояктан жасаганда өтө көп муюнтуп жасабаш керек. Могул жерден сынып кетишмек. Себеби бул күчтүүрөөк болот да могул жерден. Бул жерден 5-7 см берек кылып туруп жасаш керек. Эгерде силер момундай такай кылып жасаганда бул күчтүүрөөк болуп туруп могул жерден чорт сынып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерден анан быяктан жасаганда өтө оор болуп да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн буга жакыныраак 5-7 см кылып от ствола, от главного ствола ошол жерден жасай берсеңер болот. Мисалы могул жерге жасаса, бул эми жарабайт, бирок үйрөнчүккө жасаса болот. Мисалы моого жасаса болот. Мына могул жерге жасасаң, бул биякты көздө өсөт. Мына морекисин кесип салыш керек дагы. Бул жерге жасай берсеңер болот азыр кичине ийип алып. Морекини жасап, муну бир деле жасачу, рекини жагы мындайраак кой, мындайраак кессе болобу? Дагы момундайдан дагы бир жабыштырсак. Жок, башка бутаганы. Болот. Дагы бирөөнү жабыртса болот, бирок ал үйрөнчүк кишилер үчүн. Бири болбосо бири өнсүн деп жасасаңыз болот да. Но экиден ашык жасабаш керек, себеби өтө ранимый да. Сен целая операция да, совсем башкача болот. Анан эми биз эми ошентип бири-бирден жасай берсем, силер көмбө болгон кишилер экиден, но больше двух не берет, потому что малы сабышты бутакты өлтүрөсүңөр, еще вред будет наносить. Ошон үчүн колдон келсе бирден эле жасаган жакшы. Бир жылгачы. Эгерде быйыл өспөй калса, вы можете дальше проходить. Чем 2 жыл жасап убара болгондон көрө лучше мисалы быйыл өнсө өндү, өнбөсө кийинки жылкы жасасаңыз болот. Ошентип атып колду көндүрүш керек да. Бирок окулировканын эң эле бир мындай неприемлемый части да булга көз керек. Көз курч болуш керек. Биринчиден, ана экинчиден мындай кичине кол эркек кишилер болот.
аялдарды канан жаш кыздарды жакшы келет да. Жатыгыраак кол. Себеби ар бир мореки даже байлап аткан убакта дагы мындай чукту теп туруш керек ушул байланандар депчи. Ошон үчүн жанагы жаш школьник кыздар келсин деген ошол да. Бирок аялдар жасай берсе болот. Мен аялдар силер кронога жасайсыңар. Жанагындай эңкейип жасаганда күч аябай көп кетет. Себеби мындай эңкейип жасаш керек. Мындай отуруп же туруп жасай албайсыңар. Только гана эңкейип анда аябай күч көп кетет. А морекиндеги болсо, конечно, любой эле жасап мындай үйрөнө берсеңер болот. Та бир азны стресс кылган оңой эле. Жанагындай колуңа демек кылып туруп эле кессеңер, өзү эле кесилет. Август айында любой нерсе. Жанагы калакчасы менен жозу бычак менен мына оңой эле ажыратып албайт. Мындан самый секрет могу көфчөнү кескенди үйрөнүш керек. Азыр деле мунду алып туруп кессеңер мен айтып турайын. Макин менен кесе баштаңыз. Эме. Элдерди чакырып. Жерде тиреге чайга чакыратат. Мына мореки настоящий, мына бир жылкы бышкан прирост да. Өңүн көргүлө, эмесин көргүлө. Вот этот настоящий бир жылдык прирост да. Зрелый, полноценный, готов как үлөр. Яркий көрүнүп турат. Яркий. Даже башкаларды карасаңар өзүнчө эле айырмаланып бөлүнүп турат да, бышкан жетилип турганы көрүнүп турат. Арба эле бактарды кыркып, эмете башташ керек экен. Этек жагы да жок. Байкеники вроде похож. Бир ортосунда эти азыраак, но пайда тем тияктуу кесиңиз сен. Сиз муну тургасыңбы? Алдыреки жок кесе бериңиз. Алдыгы бычак курч абайлаңыз. Колуңуз туtup макиненин башына келип кесеңиз болбойбу? Күчүн ош жерге келип болду. Эми белгинде туурасынан кесиңиз. Эми галакча менен ажыратыңыз. Ой. Деле кыйыныраак турбайбы? Аккуратный жасаш керек. Алдыны сыйрып атканда могу жыгачка да күч келтирбеш керек. Тийбеш керек жыгачка. Жыгачтан тышкары сыйгыланып туруш керек, жыгачка тийбейт галакча. Өзү жаймет, ылдыйраак, оңойраак кирет да. Уштуу кылып кесип койсоңор болот. Анан зыбылдап өзү келип кетет да. Эки жакты бирдей ачып алып турган ортосуна. Башына чейин алып барасыз. Мен ажыраткан эмес турбайсызбы? Телевизор иштегенде эле эткенде эле атышпады. Билбей эле өсүп аткан турбайбы? Жетпей калды. Жетпеген эле. Сыйрылып турду. Бияң сыйрган эмес турбайсызбы? Лента. Келе. Ол жерин кесип кой. Эми орой бериңиз. Муну алып барып эле скотч менен чаптап койсо эле тияга өсүп барат экен деп атпайсызбы? Келе. Мак. Морекин менен таштап кетем, өзүң өлчөп ортого салып алып туруп бөлүп үйдөн көрсөтөт да. Үстүнө жуп койрап дейли. Бешинага жуп лекет тастап кой, бутуп лекет. Уже поняла, только могу жерде средства, жолундағы сіз мындай улам тоқтоо, улам мұны деген резко бір шыры кеш керек да. Сіз улам минтип тоқтоо, ойлонуп алып кылганда bir жери өнөт, bir жери өнбөй калат. Ошон үчүн айтып атпайм, шыры кеш керек деп бир алып туруп эле бир мен кесип атпайм, колум тийген эле кетет, кол тийген эле кетет. Силер көрүп калып үйгө барып, бир чагалып алып токтардын баарын кесип алып.
Анан сиз улам токтоп, улам ойлонуп, улам кийин бир жер өнөт, бир жер өнбөй калат. Кана? Берсең келмек, алдамак мı? Жок, байке туура эмес байлап койдуңуз. Ке макина берсең туура эмес байланып калат. Кандай болуп байланыш керек? Азыр мен морекине кесейин да. Yani boş ile emet koydum da. Жок, дейли кесип коебуз. Мынакей. Азыр мен Азыр кайры мен койдум. сиздин ошибкаңызды айтайын мына. Башын туура баштадыңыз. Genelde yavatım. Мына могул жерден ровный кылып байлаш керек. Мына көргөн жок. Андан кийин муну мындай үстүнөн келип туруп мындай кыласыз. Анан кайта үстүнө чыгасыз. Кайта. Анан тетеедеги зазорду бекитиш керек. Андан кийин кайта астына барасыз. Мына эмбегиде. Belki de. 21 күннөн кыймылдатыш керек экен, э? 21 күндөн кийин кыймылдатсаң эметем. Морекин дагы бир баштап эме улап байлап коесуз чоңуз. Лента алып туруп до конца байлап кой үйрөнгүлө. Опыление болбосо эч кандай түшүм болбойт. Так что баарын тең эми жаш өдүрлү ошондой пропорция кылбасаңар болбойт да. Обязательно пропорция болуп туруш керек. Колдон келсе 3 сорт болгон жакшы. Самый ранний, потом осенний, потом зимний. 2ден болобу, 3дөн болобу, ушул эки немен такыр жадыбал жаттаганда эстеп турушуң керек да. Перекрестное опыление болуш үчүн обязательно разный сорт болуш керек. Анан жанагындай площадь питанияны туура сакташ керек.